Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонд негиздеп кызматыбызды кылып келебиз. Кичине болсо дагы элибизге болгон, мекенибизге болгон салымыбыз болсо экен деген үмүттөбүз. Бирок бул үмүттөрдүн аркасында канчалаган эне көз жашын көрүп туруп, мекендештин сыздап, ыйлап жаткан ыйын, көзүндөгү кайгынын, муңдун көз жашын көрүп туруп отура албастан бүгүн биз аракет кылып келебиз. Бирок бул аракеттерибиз Кудай ыраазылыгы үчүн гана. Бирок мен бул жерден бир нерсени кайрылып айткым келип турат. Урматтуу биздин бийлик өкүлдөрү жана бийлик өкүлдөрүндө отурган биздин аталарыбыз, агаларыбыз, ошол эл шайлаган 120 депутатка кайрылгым келип турат. Ошол жерде отурган министрликке кайрылгым келип турат. Биздин кыргыздын атка минер аталарыбызга айткым келип турат. Ат тизгини сиздердин колуңуздарда турат. Сиздер бүгүн кай жакка бурсаңар, ошол жакка өлкөнүн, элдин, ушул эртеңки камын ойлогон аталар бүгүн эмне үчүн намыссыз болуп отурасыңар? Бүгүн коомчулукта канчалаган биздин мекендештер кыйналып, кысталып, өмүр менен өлүмдүн ортосунда ушунчалык арбашып атканда эмне үчүн силер кайдыгерсиңер? Бүгүн карапайым эл карайлап бири-биринен жардам сурап, көчөдө бири-биринен жардам сурап, кайыр тилеп, кайрымдуулук иштерин жасап, улам-улам марафондорду өткүзүп чуркап жүрөт. Эмне үчүн буга силер көңүл бурбайсыңар? Же силер кыргыз эмессиңерби? Же силерди кыргыздын атасы же энеси тарбиялаган эмеспи? Башка жактан келгенсиңерби? Мен түшүнбөйм. Ошондуктан мен кыргызмын деп, жүрөгүбүз кыргыз деп соккон, жүрөгүбүздө ыйман болуп, Кудайдан корккон бүгүн мамлекетибиз, Кыргызстаныбыз, мен ойлойм, жеке өзүмдүн оюмда биздин өлкөбүз ушунчалык муктаж болуп турат. Эмнеге муктаж? Кен байлык, же бир алтын, же башка нерсеге эмес. Бүгүн биздин өлкөбүз чыныгы патриот, кыргыз деп соккон, жүрөгүндө жалыны бар мекенчил кыргыздын уул кызына өлкөбүз муктаж болуп турат. Мамлекетибиз ошого муктаж болуп турат. Элибиз ошондой патриот кыргыздын уул кызына муктаж болуп турат. Ошондой бүгүнкү күндө ушунчалык эненин көз жашы бизди бүгүн бир ордуга отургузбастан мына жүрөктү сыздатып келген эне көз жашы. Мына караңыздарчы, бүгүн боор оорусу боюнча өлкөбүздө эмне деген тилсиз жоо каптады. Канчалаган ушул боор оорусу менен алышып жатып, арбашып жатып, ажалга моюн сунуп, бүгүн канчалар дүйнө менен кош айтышып жатат. Балким биздин кемчилигибизден, биздин алсыздыгыбыздан, биздин ынтымаксыздыгыбыздан балким канчалаган бир туугандарыбыз бул дүйнөнөн кош айтышып атат. Эгер биздин ынтымагыбыз, биримдигибиз бекем болсо, балким ошол чечкиндүү кадамдарды жасаган биздин эл өкүлдөрүн, ошол жакта отурган биздин элчилер болсо, ошол эл шайлаган депутат болсо, балким мындай кесепет болбойт беле. Эң жөнөкөй биздин ушул өз өлкөбүздө ушул пересадка кылганга биздин медицина, ушул аппараттардын жоктугу алмаштырууга жетишсиздиги бүгүн эң чоң бир маселени жаратып келет. Бул жакта биз ойлошубуз керек, урматтуу бир туугандар. Канчалаган биздин бир туугандарыбыз атасынан айрылып, ата мээримине зарыккан кыргыздын канчалаган балдары көбөйүп, жан дүйнөсү жабыркаган биздин уулдарыбыз жүрөт көчөдө. Канчалаган энелерибиз уулун жоготуп, жоктоп, ушу көзүнөн кайгынын көз жаш тамып канчалаган эне жүрөт. Буга ким күнөөлүү? Буга урматтуу ошол жогору жакта отурган жана бүгүнкү күндө коомдо жашап жаткан жигитмин деген ар бир кыргыздын уулдары, жигитмин деген кыргыздын эркектери күнөөлүүбүз деп мен эсептейм. Анткени мындай маселеге кайдыгер карабастан, келиңиз чечкиндүү кадам жасайлы. Келиңиз. Эгерде ушул кадамдарды балким бүгүн келип аткан тагдыр, жамандык, жакшылык баары Кудайдан. Бирок эртең сизге келбейт деп ким кепилдик берет? Менин башыма келбейт деп ким кепилдик берет? Эч ким кепилдик бере албайт. Бирок келиңиз. Бүгүн май чайнап, көзүбүздү май басып турган болсо, эртең биздин ушул кесепетибизден, эртең биздин уулдарыбыз, балким урпагыбыз кыйналып жүрбөсүн. Эртең ушундай кадамдарыбыздын кесепетинен эртең биздин коомубузда мындан да чоң көйгөй жаралып жүрбөсүн. Келчи, мекендешим, колубуздан келишинче өлкөбүз үчүн салым кошойлу. Өлкөбүздү ойлойлу, элибизди, жерибизди ойлойлу. Карапайым эл карайлап турат бүгүн. Кимге барып таянарын билбей турат. Көчөдө жардамды кыргыздан эмес, башка улуттан жардам сурап көчөлөп жүрөт. Улуу атабыз, Маназ атабыз айткан экен. Кулалы таптап куш кылдым деген. Курама жыйып журт кылдым. Бирок ошол намыстуу атабыздын жолун эмне үчүн жолдогон бүгүн кыргыздын уулу чыкпай жатат.
камчыга сап уул эмне үчүн жок? Ошол атабыз манас жийип койгон элин мигрант кылып чачыратып, өлкөгө чачыратып койдук. Ошол мигранттан түшкөн акчанын санын айтып, бүгүн биз сыймыктанып отурабыз ошол жогору жакта. Бул уят нерсе. Бул өтө уят нерсе деп ойлойм. Ошон үчүн ошол манас атабыз кондуруп койгон кушун кутун учурган биз алсыз, арсыз жашап жатабыз. Кел мекендешим, уятыбызды, ушу намысыбызды ойготуп, өлкөбүз үчүн, өнү өшүшүнө, элибиз үчүн, кыргызды кыргыз ойлобосо, кыргызды ким ойлойт? Ошондуктан колубуздан келишинче биз ар бирибиз салым кошойлу. Өлкөңдүн өнү өсүшүн кааласаң, өзүңдөн башла деген. Ар бирибиз өзүбүздөн баштайлы. Жан дүйнөбүздү оңдойлу. Бирибизге болгон бирибиздин сый-урматыбызды ойготойлу. Адамда сезимдер жашайт экен. Аллахты сүйүү, мекенди сүйүү, ата-энеңди сүйүү, үй бүлөңдү, аял бала чакаңды сүйүү сезимдер жашайт экен. Эң өкүнүчтүүсү, ошол жогору жакта отурган аталарыбызга мен ачыктан ачык айтып койгум келет. Ошол отурган аталарыбыздын бүгүн сезимдери уктап калган эмес. Мен ойлойм, ал сезимдер өлүп калган болуш керек. Эгер уктап калган болсо, балким бул күнгө чейин ойгонмок. Балким эгер уктап калган болсо ошо сезимдери аталарыбыздын, бүгүн балким эне көз жашын көрүп, көчөдө сагалаган, бири-биринен жардам сураган, ошондой элин көрсө, балким ошо сезим ойгонмок. Кел мекендешим, кел аталарыбыз, агаларыбыз, сезимиңерди ойготкула, Кудайдан корккула. Эртең силер да Кудайдын алдына барасыңар. Биз да барабыз Кудайдын алдында. Бирок сомдорду эмес, биз соолукторду алып барабызды билишибиз керек. Акчаны эле эмес, акыретибизди ойлойлу. Кудайдан коркойлу. Бүгүн намыссыз кыргыздын уулдары бүгүн өз өлкөсүнөн кен байлыгын уурдай качып, ушул бир үйгө эмес, бүгүн күндө өлкөгө батпай, башка өлкөгө, өзгө чет өлкөдө качып бекинип жашап жүргөн намыссыз кыргыздын уулдары жүрөт. Ошон үчүн мен чакырык кылып айтамын. Кыргыз үчүн, мекен үчүн салым кылып, Кудайдан коркуп жашайлы.